Азамат мырза, биринчиден биздин Украинада журналисттик ишибизге чоң жардам көрсөткөнүңүзгө ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Эми өзүңүз жөнүндө башында тааныштырып кетсеңиз биздин аудиторияга. Мен Азамат Исмаилов, Украинада 16 жылдан бери жашайм, бизнесменен алекмин. Андан тышкары Соода өнөр жай палатасынын ыктыярдуу түрдөгү өкүлү болуп 10 жылдан бери иштеп келем. Ага дейре бияктагы диаспораны түптөп ошо кыргыз диаспорасына да көмөк көрсөтүп келем. Негизи ишкермин. Деги эле Украинада канча кыргыз жашайт, канча кыргыздын жаранды ишмердүүлүгүн жүргүзөт дегендей. Негизи Украинада согуштан мурун толук Украинаны алганда 1500ге жакын кыргызстандык жаран жашачу. 24 февралда согуштан кийин эвакуация болгондон кийин көптөгөн жарандарыбыз тышка чыгып кетти. Азыркы тапта бир аз акыбал кичине мурункудан кырдаал жакшыраак болгон үчүн кээ бирлери кайтып келип, азыркы учурда Киевде бир 50ге жакын биздин жараныбыз бар экенин биз маалыматыбыз бар да. Siz айтып кеттиңиз, 16 жылдан дедиңизби? Ашык ушул Украинада өз ишмердүүлүгүңүздү жүргүзүп жатасыз, ишкерлик менен мааликтенип жатасыз. Эмне үчүн ушул Украина өлкөсүн тандадыңыз? Эмне үчүн сизге ошончолук жакты дейм да бул жакта? Биринчи очередь Украинаны мен атайын тандаган эмесмин. Биз негизи бизнеске баштап аткан убакта ошо бизнестеги кээ бир критерияларга жараша Украинаны тандаганбыз. Өзүм баягы Турциядан окуп, Турцияны бүтүргөн үчүн, Турция мамлекети менен жакшы мамилем болгон үчүн, ошо Турциядан товар алып барып кайсы өлкөлөргө сата алабыз деген критерия менен караганда, Украина Турцияга жакын болгон үчүн, Кара деңизден болгон үчүн, бияка товар алып келип иштеш бат болгон үчүн, Казакстан эмес, ушу биздин Украинаны тандаганга эме болгондо себеп болгон. Ошол себеп менен бияка келип калган. Ал эми ошол бизнеске карата мамиле, мамлекеттин, элдин силерге карата мамилеси боюнча да айтып кетсеңиз. Эми Украинада эли негизи аябай жакшы эл. Чоочундарга мындай чоочун мамиле кылбайт, чоочундарга сый мамиле кылган мамлекет. Бизнесте да бияка кылабыз деген чечкендеги себептердин бири да бул болгон да. Элдин сага болгон мамилеси жакшы болсо, сени адам катары эсептесе, бул бизнесте да аябай жакшы таасир берет. Ошон үчүн бул жердин эли аябай жөнөкөй, чоочундарга жакшы мамиле кылганды билет. Элдин айта кетсек ошондой. А так бизнес жагынан айта кете турган болсок, мен 2006 жылы келдим, азыр 22 жыл. Ошол убактан бери 16 жыл өттү. Ошо 16 жылда бизнестин атмосферасы да абдан өзгөрдү. Биз 2006 жылы келгендеки бизнестин акыбалы мененки азыркы акыбал аябай такыр башка да. 2006 жылы келгенде жана биздеги Кыргызстанга окшогон эле система менен болгон иштер болчу. Азыркы тапта азыр такыр башкача. Бул жерге келип фирманы ачканда да оңоюраак ачасың, иш жүргүзгөндө да оңой жүргүзөсүң, таможнядан товарды чыгарганда да оңоюраак чыгарасың. Көптөгөн нерсе Европа мамлекетине ылайыкташтырылып өзгөрүлө баштады да. 2006 жылы келгенде көп нерсе акчалар менен чечилчү, товарларды алып келгенде да карго менен бирөөлөр аркылуу алып келчүсүң, өзүң алып келе алчу эмессиң, өзүң алып келсең бир аз да кымбат болуп калчу, лучше тигилер менен иштегенде жакшы болчу. Азыркы тапта толук түрдө өзүң алып келип иштеп, толук түрдө бүт өзүңдүн бизнесиңди өзүң контроль кыла аласың. Ошол жагынан бизнес атмосферасы аябай жакшы болгон. Эми баягы согушка чейинки акыбалды айтып атам. Азыр согуштан кийин деле бул жерде бизнес мүмкүнчүлүктөрү дагы да көбөйдү да. Эгер бизнес көз караш менен караган бизнесмендер билсе, бул мамлекетте согуш бүткөн учурдан баштап бул мамлекетте көптөгөн бизнес мүмкүнчүлүктөр ачылат. Кайсы багыттар эң алгылыктуу деп ойлойсуз? Ошол мисалы ошол эле биздин ишкерлер үчүн. Эң биринчи строительство тармагы, ошол эле кийим кече тармагы, текстиль тармагы, ошол эле тамак аш тармактары бул жерде аябай жакшы болот деп эсептейм. Анткени согуш башталгандан кийин мурунтадан отуруп калган бизнес системалардын баары бузулду. Анын баарын кайра түздөп алып келүү,
баардыгын түздөп ала албайт, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат, калат. Ошол возможностторду, ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп кете турчу бизнесмендер келсе, жакшы система отургузуп иш кылып кете алат деген мен ойдомун. Азыркы тапта уже биз угуп атабыз, баягы Европа мамлекеттери чоңдогон каражаттарды бөлүп берип, жана талкаланган, бузулган шаарларды полностью кайра строительствосын салуу боюнча уже тендерлерди жарыялап, ошо стройка болот деп, уже строительный фирмаларды жакшы сапатын жакшы жасап берет турчу строительный фирмаларды издеп башташты да. Балким ошол азыр эле ошол Россияда ишмердүүлүгүн жүргүзүп аткан мигранттарыбыз бул жакка келсе дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ойдо турбайсызбы? Россияда белгилүү бир каражатка жетип, ошо каражатты иштетип атып, лишний каражаты болгондорду мен ушу Украина мамлекетинде эртеңки күнү бизнес жагына буруп, ошол жака инвестиция кылуусуну туура көрөм да. Анткени Украина Европага чыккан бир эшик катары карайм да. Эгер Украинада ийгиликтүү бизнес кылса, ошол эле Польша мамлекетинде да ийгиликтүү иш кылса, Европанын бардык мамлекеттеринде ийгиликтүү иш кыла алат деп ойлойм. Эми согуш азабын эми сиз өзүңүз жон териңиз менен сездиңиз. Биздин жарандар ошол Украинадагы ошол согушту кандай чыгышты, ошол согуштан кандай чыгып жатышат? Украин жарандары кандай туруштук берип жатат? Ошол боюнча сөз айтып кетсеңиз. Негизи биздин жарандарыбыздын көбү мындай согушту күткөн эмес эле. Ошол согуш болгон учурда шоковый состояние болуп, көбүнчөсү ошо чет өлкөгө, башка мамлекеттерге чыкты. Кийин өзүнө келгенден кийин кайра деле келип ушул жерде иштерди биз улантабыз дегендер болду. Мен дагы өзүм келип азыркы тапта өзүм ишимди улантып атам. Ошол сыяктуу башка тармактарда иш кылган биздин жеке ишкерлерибиз келип өзүнүн иштерин карап, ошонун кайра системасын отургузуп, кайрадан жаңылап иштегенге аракет кылып атышат. Анткени жарандардын жөнөкөй башка жерлерде иштеген, базарда иштеген биздин жарандарыбыз да кайткан. Кээ бирлери азыр Кыргызстанда анча жакшы иш кыла албаган үчүн кайра кайтуунун жолдорун карап атышат. Анткени өзгөчө Киевде мындан кийин чоң согуш болбойт деген үмүттөр менен келип атышат. Келип да иштегендер да болуп атышат. Жарандардын кеткендердин бир 50% кайра кайтат деп ойлойм да. Калгандары ошо башка жерге кетишти окшойт. Келип алып жерде иш кылалык деп атышат негизи. Деги эле мигранттар азыр дүйнө жүзүндө бүт өлкөсүндө бар, Кыргыздын мигранттары, диаспоралар түзүлүп жатат. Буга чейин да айтып кеттиңиз, ошол диаспораларды кеңейтип, балким ошол кызматташтыгын күчөтүш керек деген ойду келтирип жатасыз. Кандай нукта ошол ишти жүргүзсө болот өзүңүздүн? Өткөндө Швейцарияда чөйрө деген бир форум болуп, мен ошол жерге барып келдим. Ошол жерде мен өзүмдүн пикиримди как сунуш катары айттым. Бул Украинадагы согушка байланыштуу мен Европага чыкканга мажбур болуп, Европа мамлекетиндеги бизнес мүмкүнчүлүктөрдү тереңден изилдеп көп мамлекеттерге бардым. Ошол жерде өзүбүздүн жарандарыбыз менен жолуктум. Ошол жерде ийгиликтүү иш кылып аткан биздин жарандарыбыз менен тааныштым. Бирок бир нерсени байкадым, биздин Европадагы мамлекеттерде жеке ишкерлерибиз абдан аз экен. Жакшы IT компанияларында иштеп аткан, банковский сферада иштеп аткан, туризм сферасында иштеп аткан немистин же болбосо башка бир фирмалардын жалдама кызматында иштеп аткан, жакшы маяны алып аткан биздин жарандарыбыз көп экен. Бирок ошол эле тапта биздин эмелерибиз, жеке ишкерлерибиз аз экен. Көйгөй көп экен, диаспоралар көп экен, студенттер көп экен, жөнөкөй эмелер көп экен, чечилбеген көйгөйлөр көп экен. Көйгөйлөрдүн чечүүнүн бир эле жолу бизнесмендердин көбөйтүлүшү катары мен карайм. Анткени бизнесмен кичинекей көйгөйлөрдү ошол мамлекетте акча таап атса жаап коет. Мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем. Андан тышкары ошо кыргыздар биригип эмете албаптыр. Ар кайсында уюмдар ачылган экен. Ар ким өзүнчө бир концерт өткөрүп коет, бир чогулуп бир пикник кылып коюшат, бир чай ичип коюшат, ошону менен эле кубанып жүрөт. Бирок Европа мамлекеттериндеги көйгөйлөр чечилбептир. Ошол эле статус албай иштеп жүргөндөр, качып иштеп жүргөндөр, нелегалныйлардын баары көп экен. Ошолордун көйгөйлөрүн чечүүнүн кандай жолдору бар деп мен өзүмө суроо берип, ошо федерациялар түзүш керек экенин бир жыйынтыкка келдим. Германияда Кыргыз федерациясы болсо, Германияда мисалы үчүн 15ге жакын биздин диаспоралар бар экен. Ар бир шаарда бар.
ар бир областтарда бир эмелерде ошолорду биз бир федерациянын астына чогултуп Швейцарияны, Францияны бардығын бір федерация қылып, федерацияларды бір конфедерация қылып тұрып, ошо конфедерацияны Бельгиядағы Европарламент жанында регистрация қылып, біз Европарламентке, мына біз қырғыздар могу жерде жашап жүрөбүз, 100 миңге жакын кыргызстандык барбыз. Бирок биздин мондай көйгөйлөрүбүз бар. Биз бул жерде легалдуу түрдө жүргүзгү келет. Бирок ушуну чечүүнүн жолдорун бизге көрсөтүп бергилечү деген бир кайрылуу болуптур да. Мен ойлойм, баягы кичинекей диаспоралар менен кайрылганда бул көйгөй чечилбейт, бирок федерация болуп туруп 100 миң кишилик бир 100 миң кишинин атынан сүйлөнсө, мен ойлойм ошо көйгөйлөр чечилет деп, ошон үчүн баягы федерация жана конфедерациялар түзүү бул абдан зарыл экен. Орус телеканалдары ушул Украинаны бокочу мамлекет катары көрсөтүп жатат. Бул жерде нацизм кеңири орун алган сыяктуу деген мындай пропаганда сөздөр айтылып келе жатат. Бул канчага дал келет? Эми мен өзүм бул жерде 16 жылдан бери ашык жашаган биздин Кыргызстандын жараны катары 16 жылдын ичинде мен мындай бизге каршы, башка улуттарга каршы терс мамиле көргөн эмесмин. Бул жерде чоң саясат болуп жатат деп ойлойм. Мындай түздөн түз карай келгенде, логикалуу жол менен карай келгенде, Украина мамлекетине кирип келген Россия болуп атпайбы? Бирөө кирип келип басып алып, ошол 100% прав болгону бул мен үчүн абсурд. Менин логикама туура келбейт. Анткени бул жерде жерлерин алдырып атат, жарандар өлүп атат. Булар коргонуп атат да. Булар Россияга атака кылып, Россиянын бир Ростовун или бир шаарын тартып алган жок. Булардын жерлери тартылып атат, булардын шаарлары тартылып атат. Ошого күйүп, булар өзүлөрүн коргонуп атат да. Муну ар бир жаран, ар бир эле мамлекет муну кылмак деп мен ойлойм. Анткени сенин деле кошунан агаротуңдун жарымын алып алса, келип туруп бир контаңды тартып алса, сен муштасасың. Ошол сыяктуу эле бул жерде ошол сыяктуу бир мамиле болуп атат да. Менимче баягы бул жерде чоң саясаттын ичиндеги бир чоң оюндар болуп атат деп ойлойм. Эми көп жердештерибиз дагы бул геосаясий оюн, ошондуктан Украина жөн коюш керек, биздин проблемалар чачтан көп деген сөздөр көп айтылып келе жатат да. Канчалык ошол азыркы Украинада болуп жаткан окуяларга Кыргызстан мамлекетине, Борбор Азия чөлкөмүнө маанилүү деп эсептейсиз? Мен негизи мындай идеологияны кармаган адаммын. Бир жерге от түшсө, от ошол жакты эле күйгүзбөйт, сага да жетет да. Ошон үчүн бул жердеки болгуп аткан окуя биз үчүн чоң сабак болуш керек да. Биздин баягы мамлекетке, биздин жарандарга эртең күнү бизге ушундай нерсе келбейби деп ойлонушубуз керек да. Ошол эме менен, көз караш менен биз да кээ бир нерселерге мамилебизди, көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Анан булар өзүлөрү билет, эртең күнү бизге эч нерсе болбойт деген кайдыгер карагандык менимче бул адамдык сапатка туура келбейт. Анткени эртең күнү бул жерде ошондой окуя болуп атса, Кыргызстанда деле болушу мүмкүн да. Анан ошону болтурбоонун жолдору мындай нерсеге кайдыгер карабай, ушундай нерселерден сабак чыгарып, биздин мамлекеттик эртеңки күнү коргонууларды кылышыбыз керек деп мен ойлойм да. Жана мигранттар жөнүндө сөз айтып кеттиңиз. Деги эле ошол мигранттарды башка мамлекеттерде ишмердүүлүк жүргүзгөнү, көбү ошол агылып келе жатканы мындай туура процесспи өзү же анча туура эмес процесспи? Балким мамлекет аларды ошол мамлекеттин өзүндө калтырууга аракет жасаш керектир. Эми мамлекетте калтыруу аракетини жасаш керек, бирок калтырыш үчүн биз аларды иш менен камсыз кылышыбыз керек да. Мен ойлойм, азыркы тапта ошо Россиядагы 1 миллионго жакын мигрантыбызды, Европада 100 миңге жакын кыргызстандыктар эртең күнү Кыргызстанды кайтарып алганда биз ошолорду иш менен камсыз кылабызбы? Камсыз кыла алабызбы? Ошолго биздин мамлекет дайымбы деген вопросту жаралат да. Ошон үчүн азыркы тапта менимче, наоборот, биздин жарандар көбүрөөк чет өлкөлөргө чыкканда, только эле Россияга эмес, Европа мамлекеттеринде көбүрөөк чыгышыны мен агитация кылат элем, чыгышын каалайт элем. Анткени Россияда көп жарандарыбыз эртең менен 10-до жумушка барып, кечки 10-го чейин иштейт. Бирок Европада андай кырдаал жок. Стандарт башка. 8-де барасың, 5-те жумушуң бүтөт, 5-тен кийин сен бошсуң. Өзүңдү бир адам катары сезе баштайсың, жашооңо да бир убакыт бөлө баштайсың да.
Адам баласы бул дүйнөгө эртеден кечке чейин иштейт, жанын багыш үчүн иштейт үчүн жаратылган эмес да. Ошон үчүн баягы адамдык биздин өзүбүздүн немелерибизди ойго түшүрүш керек да. Анын бир эле жолу бар деп ойлойм. Баягы Европа дагы көбүрөөк биздин жарандарыбыз чыкса, эч болбосо салыштырып көрсө Россия менен немени, ошо Россиядагы биздин жарандарыбыз Европага көбүрөөк келсе, ошо жолдорун издешсе, ошону биздин Европадагы жарандарыбыз легалдаштырып берсе, ошолорду чакырсак, кеп 6 ай болуп иштеп кеткенде да адамдын ой пикири өзгөрөт да. Россиядан башка бул мамлекеттерде мындай нерсе бар турбайбы, анда мен жашоомдо моундай жашасам болот турбайбы деп өзүлөрүнү бир аз анализ кыла баштат деген ойдомун. Ошон үчүн баягы жарандарды биз көбүрөөк Европага чыгарышыбыз керек. Ошол жерден тажрыйба алышы керек, иштегенди үйрөнүш керек, адамды сыйлаганды үйрөнүп, адамдык мамилелерди үйрөнүп туруп эртеңки күнү Кыргызстандагы биздин жерлерде иштесе, биздин жөнөкөй элдерибизге алардын мамилеси такыр башка. Сиз Европа чөлкөмүндөгү баалуулуктар жөнүндө айтып келе жатасыз. Ошол Украинада 16 жыл жашаган инсан катары айтып кетсеңиз, Украина Европалык мамлекетпи өзү? Баалуулук жагынан, мамлекет жагынан дегенде, система жагынан. Украина Европалык мамлекетке трансформация болуп бараткан бир мамлекет. Ошого багыт алып бараткан. Анткени биз ошону акыркы жылдары ачыктан ачык көзүбүз менен көрө баштаганбыз. Жолдорун салганы, элге болгон мамилелери закондоштурганы, коррупцияны азайтканы, аракет кылгандардын баары бул ошо биз Европа жактагы мамлекеттер менен бирге болобуз, ошолор менен иштешебиз деген багытка бурулгандыгын көрсөтүп аткан. Өнүгүү да ошол жакта кетип бараткан да. Эгер мен ойлойм баягы Россия жакта катуу өнүгүү болуп кетсе, Россия жакка булар деле багыт алмак да. Европа жакта да көбүрөөк өзүлөрүнүн мамлекетине кызыкчылык көргөн үчүн булар Европа жакка бурулду. Эли да ошого дайым болду. Эл ошону биз каалады, ошол жакка бурулду да. Мен айтат элем, азыркы тапта 70%, 80%га жакын Европа мамлекетине жакындашып калган бир мамлекет. Эмне үчүн баягы ишкерликтерди биз Украинада келип ишкерлик кылып туруп ийгиликтүү болсо Европада иш кыла алат деп атам. Чогуу трансформация болуп кетмек да биздин ишкерлер. Эми сиз Украинада гана эмес, ошол өз мекениңиз менен тынбай катташып туруп турсуз, башка мамлекеттерге дагы тынбай барып жатасыз. Ошол нукта караганда, ошол азыркы кыргыздар үчүн ошол Украинадагы болгон окуялар кандай сабак болуш керек деп эсептейсиз? Неден сабак алыш керек? Ошол боюнча да кайрылып айтып кетсеңиз. Эми биринчи очередь мен айтып кетерим, эми биздин элибизге, биздин жарандарыбызга эч убакта маселени бир тараптуу карабашыбыз керек. Анализ кылганды үйрөнүшүбүз керек. Тартылып көрсөтүлүп аткан бүт эле маалыматка ишене бербеш керек. Анын тууралыгын, анын канчалык чындыкка дал келгендигин изилдешибиз керек, карашыбыз керек. Андан кийин бул мындай болот турбайбы деп айтышыбыз керек. Азыркы тапта бир нерседе бир эле маалымат чыгып көрсөтүлүп кетсе, ушундай турбайбы деп биз ишенип алып атабыз да. Бул биздин аябай наивныйыбыз да. Мен айтат элем, элибизге бир наивный болбой, кээ бир нерселерди тереңирээк изилдеп, анан биринчи очередь биздин мамлекеттин кызыкчылыгына, бизге мамлекетке зыян келбей турчу нерселерди ойлошубуз керек да. Ошондо гана баягы кээ бир нерселер бизге башкача көрүнө баштайт, башкача биле баштайбыз да. Эгер ошончолук эле көрүнүп аткан бир эле маалымат кайра эле кайталанып көрсөтүлүп атса, сага мажбурланып атса, мен үчүн бул аябай эме да, подозрительный болот. Эмнеге эле мага эле ушул маалымат кайра эле көстөрүлүп атат? Эмне үчүн мунун тигил жагы жокпу деген сыяктуу суроолорду көп беришибиз керек. Мен элиме айтат элем, биздин мамлекет ишкерлерин эмне үчүн деген суроолорду биз көбүрөөк берип анализдесек, биз башкача жыйынтыктарды чыгарып, башкача бир багыттарга көңүл бурмакпыз деп ойлойм. Азамат мырза, дагы бир жолу биздин сапарыбызга көмөктөш болгонуңуз үчүн рахмат айтам. Экинчиден суроолорго дагы так кенен жооп бергениңиз үчүн дагы ыраазычылык. Силерге да чоң рахмат, келип ушинтип биздин жарандарыбыз менен баарлашып, бул мамлекеттин эли менен баарлашып, өзүңөрдүн көзү менен көргөндүк. Бул деген абдан жакшы нерсе. Мен ойлойм, баягы силердин аркаңар менен да биздин кыргызстандыктар башкача маалыматтарды алып, көз караштары өзгөрөт деп ойлойм. Рахмат силерге.